Тунук болсом тилим менен тунукмун, улут болсом тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Байыркы элдин Борбордук Азиядагы этностун бай тили. Азыркы учурда суверендүү мамлекеттик өзөгүн түзгөн, өлкөгө атын берген кыргыз элине эне тили жана дүйнөлүк цивилизацияга айырбаштагы салым кошкон, мурастарды жараткан, кыргыз тилине мамлекеттик статусун ыйгарган мыйзамдын кабыл алынышына быйыл 35 жыл толуп отурат. Кыргыз тилине мамлекеттик тил статусунун берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө болгон зор кадам. Ошону менен бирге коомдун руханий жаңыланууга, жаңыча ой жүгүртүүгө бакыт алуусу. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы. Тил улуттук руханий курал, ал улуттун мүнөзүн, өз алдынчалыгын айкындайт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил кыргыз тили баардык мекеме ишканаларында, уюмдарда, билим берүүдө, маданият, массалык маалымат каражаттарында, байланыш тармактарында, илимде, мамлекетте, өкмөттүк башкаруу органдарында, коомдук уюмдарда жана жеке менчик тармактарында, жыйындарда, транспортто, соода саттык, саламаттык сактоо, тейлөө ишканаларында колдонулат. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл ээси тилсиз улут болбойт деген.